Bir топ мурдагы Советтик Жумуриятта бүгүн жеңиш күнү белгиленип жатат. Бирок бүткүл дүйнөдө, башка дүйнөдө жеңиш 8 май күнү майрамдалат. Анткени капитуляция тууралуу актка 45-жылы 8 май күнү кол коюлган. Жеңгендер арасындагы пикир келишпестиктер ошондой эле башталган экен. Жана азыркы Украинадагы согуш дагы ошондой араздашуу менен түшүндүрүлөт. Бирок анын чыныгы себеби албетте башка жана терең. Фашизмди жеңген мамлекет кошуна өлкөгө кол салып, анын максатын, согуштун максатын ал жактагы нацизмди жок кылуу деп түшүндүргөнүнө таң каласың. Анткени алар өздөрү азыр ошончолук эле мыкаачылыкка барып жатат. Согушту токтотуу максатында аларга каршы санкция жарыяланганда болсо, алар аны адилетсиздик деп эсептейт. Улуу атамекендик согушта кыргызстандык 100 миңге жакын адам курман болгон. Азыркы Украинадагы согушта дагы жаш кыргыз балдар өлө баштады. Анткени алар бөтөн мамлекеттин жарандыгын алып алган жана аскерге ошол жактан чакырылган. Бул дагы чоң маселе. Кайсы бир экономикалык жеңилдиктер үчүн кыргыз жарандыгын чануу керекпи?